Мен атым Норузбек, фамилиям Абакеров. Мен Каракулжа районунан болом. Экс-президенттиңер Сооронбай Жээнбековдун айылынан болом, районунан. Бул жерде мени кубандырганы, мен дагы биздин райондагы Кытай менен чектешет. Каракулжа району дагы. Сиздер Өзбекстан менен, Искендер агайлар дагы Өзбекстан менен, Тажикстан менен чектеш. Тагыраагы баардыгыбыз чегара көйгөйүн ичинен билген, тоолуу аймакта жашаган тоолук кыргыздарбыз. Биздин райондо проблемалар чечилип, жырга бана силердин көйгөйүңөрдү укканы келген жерибиз жок. Силерде кандай проблемалар болсо, бизде сиздерден дагы 10 эсе көп проблемалар бар. Урматтуу туугандарым, 30 жылдан бери мен мына ушул эгемендүү Кыргызстан менен тең урактагы боламын. Быйыл 31 августта мамлекетибиз эгемендүүлүк болгондо 30 жыл болду. Мына ушул желбиреп турган байрактын эркиндигин билейли. Мамлекет туңуйга такалып баратат. Күндөн күнгө жумушсуздук күчөп, миграция күчөп атат. Мына ар бириңиздердин кыргыздын кырандары, кыргыздын тукумун улай турган балдар чет жакта Россияда иштеп жүрөт. Былтыр президент Садыр Жапаров Россияга барып мигранттар менен жолуккан. Ошол жерде груз 200 деген проблема бар. Дал ошол проблеманы элдер кайрылган президентке. Отто айлап калып кетатат, жумалап калып кетатат. Эми ошол груз 200 мамлекет өз мойнуна алып, Кыргызстанга алып кетет десе, ошол жерде элдер кол чаап сүйүнүп атат. Мына кайдыгер. Силер иштей бергиле, өлүүңөрдү мен алып кетем деген. Биз бир нерсени түшүнсөк деле кол чабабыз, түшүнбөсөк деле кол чабабыз. Мына ушу Мелик Жошбаевич Ошто мэр болуп турганда Кыргызстанда биринчи жолу мугалимдердин коммунальный услугасынан бүт бошоткон. Газ, свет, мусор, таза суга. Кайсыл шаардын мэр ушундай иш кылды эле? Мен өзүм мына милиция кызматкери турат. Мына ошо окшоп 4 жыл форма кийиштем. Бирок жүрөгүм баары бир жол бербейт экен, мен кайдыгер эмес экенмин. Менин командирлерим, жетекчилер мына 10 миң, 50 миң киши колдоп чыкканда биз площадка запас кийимди койнубузга салып алып чыгат элек. Жүрөгүбүз ушунун жанында эле. Бирдемке болсо, ушул Сооронбайдын бийлигин коргобой мен кошулуп кетем деп, кийимин койнума салып алат элек. Булак. Кыргызстанда жападан жалгыз бийликке кулдук урбаган, бийликке кошомат кылбаган. Дал ушул 2010 жылы Кыргыз менен Өзбектин когаланында ош шаар күлгө айланган. Кыргыздын кыздары кордолуп өрттөлгөн. Мына ошо кан кечип, бийликтин жүргүзгөн саясатына ынанбай, Кыргыздын өзүнүн каада салты бар. Ар бир улут өзүнүн тили менен, өзүнүн маданияты менен, өзүнүн баалуулуктары менен улут болот. Дал ушул улуттун лидери биздин экинчи борборубуз ош шаарынын мэри мына ушу Мелис Мырзахметов болгон. Муну эч ким тана албайт. Тарых бар, айнанайындар. Устат эч качан шакиртти тандабайт экен. Биз издеп барат экенбиз устат издеп. Мен мына жаштарды көрүп кеде капа болом. Мына аксакалдарды кайтан бери көзүн карап, жүрөгүм өрттөнүп атат. Абаларымдын көзүндө бир ушул Кыргызстандын бир өнү өссүн көрүп калам экенмин деген бир үмүт жанып турат. Жок. Баягы Дооромбек ака айткандай, шорду кыргыз чыдагын өзүңдүн зөөкүр улдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа дегендей, эгер жүрөгүңөр менен таза бизди шайлап койгола биз акты себейбиз. Биздин партия биринчи жолу жогорку кеңешке коюп атат. Эгер жүрөгүңөр менен таза адамды, бирөөнүн чирин сөзүнө ишенбей, бирөөнүн акчасына алданбай шайлабасаңар дагы тарткылыңар айлы алды да. Аны өзүңөр дагы билип турасыңар. 1000 сомго бизде Ошто 2 пресс келет. Биз адамбыз, өзүбүздүн тагдырыбызды 2 пресске баалабайлы. Биз көппүз. Мекен бирөө. Бардык нерсени сатып алсак болотпу? Мекен сатылбайт. Кайдыгер болсок, шорубуз өзүбүз. Эртеге мына желбиреп турган желегибиздин алдында башка улут келип бийлеп калбасын. Мен бир гана нерсени айтам. Мекендин патриоты болойлу.
улутка күйгөн таза инсандарды шайлагыла. Шайлабасаңар дагы тарттыңар айлы алдыда айнанайында. Мен Кудайга шүгүр жашообуз деле жакшы жүрө берсем болот эле. Бирок мен жалгызмын, мени деле айта кой, эмне кыласың? Барбачы ошонун жанына дейт. Бирок баары бир жүрөгүң менен тандасаң, тоо турса дагы ашат экенсиң. Кыбыраган кыраң ашат дейт. Ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын айырмасы кээде эр жүрөктүүлүктө болот. Эгер ийгиликтүү адамдарды тандайын десеңиздер, ушу бир силкини бергиле шайлоодо. Бир силкини бергиле. Эгер тагдырга жазылып калса, депутаттын кандай болушун кнопканы жогорку кеңеште көрүп атасыздар. Бүлүк депутаттар жүрөт. 1 мүнөттөн мен анча басып коем деп кнопкаларды басып. Дал ошол басып аткан мыйзамдар мына бизге каршы иштеп атат. Депутат мыйзамды көзөмөлдөйт, мыйзам жазат, мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйт. Эми туугандарым бир силкини бергиле, бир туруу бергиле, мына өзүңөрдүн кызыңар турат. Балдырдап бир үмүт менен карап атат сиздерди, шайлап коет экен туугандарымды. Башкалар деле келет, бизге окшоп кыйкырат, айтат дейт. Ну тандоо сиздерде. Болду, рахмат чоң.